Салам достор, бул видеода мен сиздерге кайсы гана чет тил болбосун ошонун үйрөнүү жолдорун айтып берем. Бул видеону сөзсүз аягына чейин көрүңүздөр, себеби балким сиздердин жөн эле убакыт коротууңуздардан сактап калышы мүмкүн. Бул канал англис тилин үйрөнүүгө жана жалпы эле инсандык өнүгүүгө багытталган канал. Бизге катталып, коңгуроону басып койсоңуздар, келерки видеолордон артта калбайсыздар. Кеттик. Менин атым Акылбек Балтабаев, мен англис тили мугалиммин. Сиздерге бул видеодо тил үйрөнүүдө кантип ийгиликке жетсе болот жана негизи эле кайсы бир башка долбоорлордо кантип ийгиликке жетсе болот, ошол жөнүндө айтып берем. Эң биринчи кадам, тил үйрөнүп баштаганда сиз өзүңүздөн сурашыңыз керек. Мага бул нерсе эмне үчүн керек? Жана бул керек деген себеп канчалык чоң? Эмне үчүн бул суроолорго туура жооп алуу, так жооп алуу маанилүү? Себеби тил үйрөнүү кандайдыр бир олуттуу бир нерсе катары кабыл алмайынча, сиз ушул тил үйрөнүүнү бир аябай маанилүү, олуттуу нерсе катары кабыл алмайын, ийгиликке жетпейсиз. Тил үйрөнүү мындайча айтканда жеңил бир оюн катары кабыл алынбаш керек. Албетте мен бул жерде оюн деген сөздү колдонгонум үчүн сиз ойлоп калбаңыз, тилди оюн сыяктуу үйрөнүш болбойт экен да деп. Жок, андай эмес. Жада калса оюндарды ойноп тил үйрөнүү бул тил үйрөнүүнүн оңой жолдорунун бири. Ал жөнүндө мен кененирээк башка видеодо айтып берем буюрса. Демек, сиз тил үйрөнүүнү андай деле маанилүү эмес жумуш катары кабыл алсаңыз, ошого жараша ага көңүл бурасыз. Демек, натыйжа дагы ошого жараша болот, туурабы? Бир бизнес жасап жатып дагы сиз ага олуттуу мамиле жасабасаңыз, эмне болот? Сиз банкрот болосуз, туурабы? Ошондуктан биз кайсы гана жумуш болбосун, тил үйрөнүү болобу, бизнес болобу, балким спорт болобу, албетте алардын айырмачылыктары бар бири-биринен. Бирок кайсы гана жумуш болбосун, биз ага олуттуу мамиле жасап, күндө анын үстүнөн иштеп, канчалык бир узак мөөнөткө иштеп, бир маанилүү иш катары кабыл алганыбызда гана анан натыйжа акырын көрүнүп баштайт. Мисалы, менден кээ бир окуучуларым сурайт да, агай, мен тилди үйрөнүп көрдүм, мен натыйжа чыкпады дейт да. Анан мен алардан сурайм, сиз кантип үйрөндүңүз, канча үйрөндүңүз жана каерде үйрөндүңүз десем, мен 2 ай курска бардым дейт. Анан эмне болду 2 айдан кийин десем, 2 айдан кийин сүйлөп кетиптим эле, анан таштап аттым деп, чыгып кеттим деп айтышат да. Мен сиздерге бир окуя айтып берейин. Бир чоң бизнесменге англис тили үйрөтүп жүрөм. Анан кийин үйрөтүп жүрүп, мен андан сурап калдым бир жолучу, сен өзүң бизнесиң жөнүндө айтып берчи, мага кызыктуу болуп атат. Эмне жумуш кыласың, кандай? Ал мага баарын айтып берди. Бирок ошол айтып берген нерселердин арасынан эң кызыктуу болгону мен үчүн бул ал 5 жыл минуска иштегени болду да. Анан мен андан сурадым да, сен 5 жыл минуска иштедиң, кантип ушул таштап атпадыңбы десем, айтты, мен баштагандан баштап 5 жыл канча акча короттум, канча энергия короттум, баары минуска кетти деди да. Анан 5 жылга жакындап калганда, 3 ай калганда 5 жылга баягы бизнесим өнүгүп кетти. Өнүгүп кетип, 5 жыл бою салым кылган акчаларым 3 айда кайра келди деди да. Демек, ал киши 2-3 ай эмес, 1 жыл эмес, 5 жыл, же тагыраак айтканда 4 жыл, 9 ай эч кандай натыйжасыз иштептир да. Өзүнө ошого бериптир да. Бирок тил үйрөнүүнүн бизнестен аябай чоң айырмасы бар. Сиз канча убакыт коротсоңуз дагы натыйжа болот да. Мисалы үчүн сиз бир күн барып бир нерсе үйрөнсөңүз, сиз бир нерсе үйрөндүңүз, бир пайда алдыңыз, Бирок эгер сиз тил үйрөнүүнү аябай маанилүү нерсе, аябай олуттуу нерсе катары кабыл алмайынча, сиз бир чоң натыйжага жетпейсиз да. Себеби бир аз баштап таштап атасыз, ага чейин үйрөнгөнүңүз башыңыздан чыгып кетет. Анан кайсы бир убакыттан кийин кайра келесиз, кайра баштап көрөсүз. Баштап атып дагы таштап саласыз. Анан үйрөнгөн нерсеңиз кайра эле башыңыздан чыгып кетет. Мунун баары эмнеге болуп аткан болушу мүмкүн? Себеби сиз өзүңүзгө баягы суроолорго жооп бербей койдуңуз да. Мага бул тил үйрөнүү эмне үчүн керек? Мен ансыз дем ала аламбы, ансыз жашай аламбы? Ал эмне үчүн керек? Демек, сизге аябай чоң түрткү берип турабы ошол себеп? Же бербейби? Эгер бербесе, демек сиз үчүн бул нерсе андай деле маанилүү эмес нерсе экен да. Ошондуктан эгер сиз тил үйрөнүүгө энергияңызды, убактыңызды, жада калса акчаңызды коротууга даяр эмес болсоңуз, бул сизге керек эмес экен. Ошондуктан сиз убактыңызды, акчаңызды сактап калсаңыз болот да, бекер эле кетирбесеңиз болот. Энергияңызды сизге чын эле азыркы учурда керек нерсеге сарптасаңыз болот да. Мындай ойлонбоңуз да, ушул тилди үйрөнүшүм керек эле, үйрөнүп көрөйүнчү деген болбойт да. Себеби мындайда сиз аны мындай олуттуу кабыл албайсыз дагы, бул аябай чоң нерсе болбойт да сиз үчүнчү. Анан оңой эле таштап саласыз да. Бир аз эле
окшош болсо, бир аз эле тилиңиз келишпесе же бир эле теманы түшүнбөсөңүз, маанайыңыз түшө берет, мотивацияңыз дагы түшө берет. Ошондуктан дагы бир жолу кайталайм. Бир жумушту баштап атып, балким тил үйрөнүүнү баштап атып, сиз өзүңүздөн сурашыңыз керек. Мага бул нерсе канчалык керек? Мага бул нерсенин азыр зарылчылыгы канчалык чоң? Мен муну жарым жолдо таштап атпаймынбы? Деген суроолорду берсеңиз, өзүңүздү дагы көп баш оорудан сактап каласыз. Тил үйрөнүүгө келгенде 1 айда үйрөтүп коебуз, 3 айда үйрөтүп коебуз, же мынчада тигинтип коебуз деген чакырыктарга көңүл бурсаңыз, сиз же жалкоо болуп баратасыз, же сизге бул нерсе азырынча керек эмес. Себеби мен сизге айтып коеюн, 1 айда, 3 айда кайсы бир өлкөнүн, кайсы бир элдин тарыхын, маданиятын камтыган нерсе бул тил. Аны 1 ай, 3 айда үйрөнүп, бул мындайча айтканда жеңил мамиле жасоо да мен үчүн. Демек жыйынтыктасак, кайсы бир ишти баштоодо сиз өзүңүздөн сураңыз. Мага бул нерсе канчалык керек? Ошол жооптор сизге канчалык сиз убакыт бөлө алышыңызды айтып берет да. Кайсы бир иште ийгиликтүү болуунун оңой жолу жок. Катуу иштейсиз, ошону күтүшүңүз керек. Аябай сабырдуу болушуңуз керек. Болду. Ошол достор, эгер тил үйрөнүп жаткан болсоңуздар, сиздерге ийгилик. Тил билүү же тил үйрөнүүнүн жакшы себептери жөнүндө кийинки видеолордо айтып берем буюрса. Достор, тетиги ылдыйдагы кызыл баскычты көрдүңүздөрбү? Ошону басыңыздар эле, жанында сонун коңгуроо чыгат. Чыктыбы? Эми ошол коңгуроону бассаңыздар азыр